Assalamu алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, мекендештер. Ош шаарынан Ноокатка кеткен Дебүү жолундагы жолду көргөзүп Дебүү аймагындагы. Эмне болду ушу жапалак жактагы жол деп сурап жаткан инсандарга мына видеобуз керектүү болот деп ойлойм. Мына биз бара жатабыз жол аягында эле өңгүл, бирок ушинсе да шүгүр кылып туралы. Аз убакыт калды. Буюрса Ош шаарынын көптөгөн аймактары асфальт болуп калды. Анын катарында ушул жерде асфальт болот деп күтүп отурабыз. Азыр оңдоо иштерди жана ушундай эле кеңейтүү иштери жүрүп жатыр. Бүгүн күнгө карай шейшембе 5 август. Жай мезгилинин акыркы айынын 5-күндө турабыз. Жолдо бара жатып шагылдарды бул жерге үймөктөп төшөп коюптур. Эми муну жайып трамбовка кылса, эми бул негизинен чоң жол болот эмес. Ошого бүтүшүнө жараша кичине сабыр кылып турсак, бекемирээк кылып узак убакытта жасалышы мүмкүн. Бирок бекемирээк боло тургандай кылып жасап атышат. Ошого кичине сабыр кылып туралы. Азырынча мына ушундай экен. Жолдун абалычы. Баткен тараптан келе жатканда Ош шаарына кире бериш аймагы. Азыр учурда мына ушундай. Салыңыздар кандай өтүп атат? Кээ бир мамлекеттик кызматта иштеген инсандар азыркы учурда эмгек өрүп алып, тоо койнунда, кээ бирлери болсо Сыкөлдүн жээгинде эс алып жүрүшү керек, эс алуу кимде ким эс алып жүргөн болсо эс алыңыздар, көңүлдүү улансын. Кимде ким иштеп акча таап, буюрса жакшы жашоо курайын деген жүргөн эр азаматтар болсо, көрүп жаткандарга мекендештерибиз болсо, чет мамлекетте жүрүп жумуш кылып жүргөн инсандар болсо, топтон акчаңыздар берекелүү болсо, эч жакта оорубастан үйлөрүңүздөр менен бекей жакшы жашоо кечириңиздер. Мен болсо ушул кубатчылык жашоодон болуп жаткан жумуштан аз да болсо азын-аулак силерге видео чыгарылыш кылып көргөзүп турайын деп чечтим. Биздин канал
жолубузду түз эле Ош шаарына улап бара жатабыз. Эми жолдо бир аздан кичине тыгын пайда боло баштады. Кантсе дагы тар жолду тизгин талашы менен биргеликте мыналар ар бири шашып максатына жетүүгө аракет кылып жатат. Буларга карама каршы тилкеде келаткандар аябагандай көп. Ош шаарына кирип бара жаткандар андан ага бетер көп. Жерлер аябагандай тар болчу. Ушул жерде эң эттиктер бар. Көрдүңүздөрбү? Жарылып, ар жакка топурактарды алып тегиздеп. Жол чырак бар болчу. Жол чыракты алып коюштуруп убактылуу эми. Азыр жол оңдолуп атканына байланыштуу. Ошол жерде иштеген КАМАЗ оор жүк ташуучу унаалар. Өшкенге мынандай асфальттан айырмасы жок болуп калды. Ушулда эле келе жатабыз эми. Актилек кичи районуна жетип калдык. Могул жерде Курманжанатка өзүнүн атын алып турган мектеп
бар, білесіздер. Эми бул жактар болсо снос болгон, жолдор кеңейтилген, кээ бир үйлөр алынган, билесиздер. Азырынча жолдун абалы ушундай. Кирип келдик. Ош шаарыбызга. Ош шаарында кененчилик деп коет го. Жакшы бир. Тарбыз, кон, ол жерде сатылат. Көрүп алыңыздар.